Ассаламу алейкум. Жакшы сүйлөө же жумшак мамиле адам жакшы көргөндүгүн билдирбейт. Ошол сыяктуу эле катуу сөз, катаал мамиле адамдын жаман көргөндүгүн билдирбейт. Айтайын дегеним, кээде ата бизге катуу болот, бирок оюнда, ниетинде жамандык жок. Кээде апа деле урушат, бирок анын максаты, тилеги жакшы. Кээде душмандар таттуу сөз менен торуна сүрүшү мүмкүн. Жараткан деле бизге сыноону берет. Кээде оору менен, кээде бир балким болор-болбос кырсык менен, кээде бир сыноолорду берип турат. Бирок жаратканды жаман көргөндүгүн билдирбейт бул. Балким адамдын жакшы болушуна себеп болор, ой, ниетин түзүлүшүнө себеп болор, ошол окуя болоттур. Айтайын дегеним, мугалимдерибиз да ошондой. Мугалимдерибиз кээде урушат, кээде катуу сүйлөйт, бирок алардын ниети биздин илим билимдүү болушубуз, максаты биздин адам болушубуз. Ким устатты сыйлабаса дейт, ага илим жукпайт дейт. Ким дарыгерди сыйлабаса, ага даба жукпайт дейт. Сыйлаганды билели. Кудай буйрса, сен дагы сый көрөсүң.